Сахабалар салған чайыр жол. Уландысы. Абдуллах ибн Масуд. Ким Құранды дал өзінде оқуғысы келсе, Алланы ибн Абд оқығандай оқысын. Мұхаммед Аллахтың елшісі. Бойғы жетелік бала чағында Абдуллах ибн Масуд Меккенің кеші қарадан обочу алысқы жайыттарында Құрайш тәулерінің бірі Уқба ибн Муайттың қойын қайтарған. Ана адамдар ибн Абд деп аташы. Чынығы өз аты Абдулла, атасының аты Масуд әлі. Бала өз елінде пайда болған пайғамбар туралы қабарды құлағы чалып жүрген. Бирок ал мұның мәнісін деле білчү эмес. Анткени али жаш эле. Анан да ошол кездеги Меккенин коомдук турмушунан караманча алыс болчу. Таң заардан Уқбанын коюн жайыт кайдап, каш карайгандыгына келчү. Бир күнү кичинекей койчу Абдуллах ибн Масуд аны карай далдайган эки эркек киши жакындап келатканын көрөт. Алардын чарчап чалыгып, анан да аябай чаңкап келатканы байкалат. Кишилер жакын келип амандашып, анан укчу жигит, тигил эчкини саап биздин суусунду кандырбасаң, биз бутубузду тарта албай калдык дешет балага. Бала болсо, мен анте албайм, себеби кой эчкилер меники эмес, мен аларды кайтарып гана жүрөм деп жооп берет. Кишилер баланын сөзүнө таарынбастан тескерисинче ыраазы болуп калышат. Алардын бири Абдуллага «Мага саалы элек чебишти көрсөтчү» дейт. Бала өзүнө жакын турган бир эчкини көрсөтөт. Киши чебишти кармап алып, желинин сылагылап, Алланын атын айтып, дуа кылып баштайт. Муну көргөн бала «Туу элек чебиштен кантип сүт чыгат эле» деп айраң таң калат. Бирок анын көз алдында чебиштин желини чоңоюп, сааганда шарылдап сүт чыгат. Экинчи киши чуңкуру бар таш таап келип, желинге тосот. Ага улам толгон сүткө экөө чаңкоосун кандырып, сүткө Абдулланы да тойгузушат. Абдулла кийин минтип эскерчү. Мен көргөн көзүм ишенген жокмун. Биз сүттү ичип болгондо, ушундай укмуш жол менен эчки саган киши жыйрыл деди. Чебиштин желини жыйрылып, баштапкы абалына келип калды. Мен ал кишиден жанагы сөздөрүңдү мага да үйрөтчү деп сурадым. Сен үйрөндүң жигит деп жооп берди ал. Абдуллах ибн Масуддун өмүрүнүн исламдык мезгили мына ушул окуядан башталат. Анткени чебиштен сүт чыгарган киши Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дал өзү. Ал эми анын жолдошу ашкан чынчыл Абу Бакыр Сыддык болчу. Ошол күн алар Курайштардын зордук зомбулугунан качып Меккеден чыгып, анын чакабелиндеги тоо таштарды аралап баратышкан эле. Аллахтын элчиси менен анын жолдошу балага жагып, ал турсун аларды көргүсү келип дегдеп калат. Бала элчи менен Абу Бакырга да жагат. Алар анын чынчылдыгы менен тазалыгына таан берип, көп жакшы жактарын көрө билишкен. Көп өтпөй Абдулла исламды кабыл алып, Аллах элчисинен өзүн кызматка алуусун өтүнөт. Пайгамбар аны кызматка алат. Ошол күндөн тарта мурдагы койчу Абдуллах ибн Масуд адамдардын жана элдердин өкүмдарына кызматка келип, тагдыр өзгөрөт. Абдуллах ибн Масуд Аллах элчисинин артынан көлөкөсүндө ээрчип жүрчү. Пайгамбар кайда барса кошо барчу. Үйдө да, сыртта да аны менен чогуу болчу. Элчи уйкудан ойгонуш керек болсо ойготчу, даарат алса калкалап турчу, сыртка чыкса бутун кийгизчү, үйгө кирсе аны кайра чечип алчу. Пайгамбардын таягы менен мисвагы Абдулланын колунда жүрчү. Ал аны жатар бөлмөсүнө да узатып барчу. Ошол эле учурда Аллахтын элчиси Абдулла каалаган учурда өзүнүн жанына кирүүгө уруксат берген. Эң жашыруун деген иштерге да өзүнүн ишенимдүү адамы кылып дайындаган. Ошондуктан эл аны пайгамбардын сырларын сактоочу деп атаган. Абдуллах ибн Масуд Аллах элчисинин үйүндө тарбия алып, анын насаатын угуп, бардык жактан ага окшошууга аракет жасап жүрүп, анын мүнөзү менен жүрүм турумунун көп жагын өзүнө сиңире алган. Мүнөзү жана жүрүм туруму боюнча пайгамбарга Абдулладан окшош эч ким жок деп да айтышчу. Абдулла элчинин мектебинде билим алып, пайгамбардын сахабаларынын ичинен Куранды эң жакшы окуган, маанисин терең түшүнгөн жана Алланын мыйзамын эң жакшы билген адам болуп калган. Буга бир окуя эң жакшы күбө. Бир күнү бир адам Арафат тоосунда турган Умар ибн Аль-Хаттабга келип, «О момундардын жол башчысы, мен бул жерге Куфадан келдим. Бизде Куранды эске тутуп калганы боюнча жазып жаткан бир адам бар» дейт. Муну уккан Умар безге сайгандай секирип, жини келгенден көзү чанагынан чыгып кетет. «Ал ким экен? О жакшылык көрбөгүр!» Тиги адам ал Абдуллах ибн Масуд деп жооп берет. Умардын жүрөгү ордуна келип, акырындап көңүлү жайланат да минтип айтат. «Мен калп айтсам Аллах турат. Куранды
andan жакшы билген кишини билбейм. Сага бул тууралуу айтып берейин. Умар айта баштайт. Bir жолу Аллах элчиси Абу Бакырдыкында мусулмандардын күндөлүк иштерин талкуулап жатышкан. Анда мен да бар болчумун. Сөз бүтүп, пайгамбар ордунан турганда биз да анын артынан жөнөдүк. Мечитке келсек, bir бейтаныш адам намаз окуп жатыптыр. Аллах элчиси токтоп калды да, анын намазын саамга тыңшап туруп, бизди карап, эгер ким Куранды дал өзүндөй окугусу келсе, ал аны Ибн Абд окугандай окусун деди. Анан Абдуллах ибн Масуд дуба окуп, Аллахтан суранып тилене баштады эле, пайгамбар анын сөздөрүн коштуп, өзүңө да сура, сага да берет, өзүңө да сура, сага да берет дей берди. Умар баянын улантты. Мен өзүмчө эртең сөзсүз Абдуллах ибн Масудка барып, Аллахтын элчиси анын намазын үлгү катары санаарын айтып сүйүнчүлөйм деп ойлодум. Ошентип, таң эрте ага келсем, ага бул жакшы кабарды менден озун Абу Бакыр жеткирип коюптур. Калп айтсам, Аллах күбө, жакшы иштердин баарында мен дайыма Абу Бакырдын артында калчумун. Алланын китебин ушунчалык жакшы билгендиктен, Абдуллах ибн Масуддун өзү да калп айтсам, Аллах күбө, Алланын китебинин кайсы аяты кандай себеп менен келгени менден жакшы билген киши жок. Эгер муну кимдир бирөө менден жакшы билем десе, мен ага кайда болсо да жетип барат элем дечү. Абдуллах ибн Масуддун бул айтканы эч бир апыртуу эмес эле. Күндөрдүн биринде Умар ибн Аль-Хаттаб жол тартып келатып бир кербеңге жолугат. Кеч кирип калгандыктан адамдардын беттери таанылбайт. Кербенчилер ичинде Абдуллах ибн Масуд болот. Умар өз адамдарына кербенчилер ким экенин сурагылачы деп буйрук берет. Абдулла чөлдөгү чоң ойдуңдардын биринен келатабыз деп жооп берет. Умар кайда баратышканын сурагылачы дейт. Абдулла Кудайдын үйүнө, Каабага деп жооп берет. Умар араңарда аалым барбы деп сурайт. Анан ал Курандагы эң улуу нерсе эмне экенин сурагылачы дейт. Абдулла ал Аллах, Аллахтан башка Кудай жок. Андан ыйык, андан улук, андан кудуреттүү Кудай жок. Ал уктабайт да үргүлөбөйт деп жооп берет. Умар өз кишисине Курандагы эң чоң акылмандуулук эмне экенин сурачы дейт. Абдуллах ибн Масуд Алланын адилет болууну талап кылып, жакшылык жасоого жана туугандарга жардам берүүгө буйрук кылганы деп жооп берет. Умар Курандагы баарын камтыган нерсе эмне экенин сурагылачы дейт. Абдулла ким кыпындай жакшылык жасаса да анысын көрөт, ким кыпындай жамандык жасаса да анысын көрөт деп жооп берет. Умар Курандагы эң коркунучтуу нерсе эмне экенин сурагылачы дейт. Абдулла силер каалагандай да, китеп берилгендер каалагандай да болбойт. Ким жамандык кылса, ал үчүн жазасын алат. Мындан ага Аллахдан башка эч бир досу да, жардамчысы да жардам бере албайт деп жооп берет. Умар Курандагы үмүт кыла турган эң чоң нерсе эмне деп сурайт. Абдулла айт, о менин нафсисин кармай албаган пенделерим, Алланын ырайымынан үмүт үзбөгүлө. Аллах бардык күнөөлөрдү кечет. Чындыгында андан кечиримдүү, андан ырайымдуу зат жок деп жооп берет. Умар өз адамына алардын ичинде Абдуллах ибн Масуд бар жогун билчи дейт. Аллах күбө бар деп жооп беришет кербенчилер. Абдуллах ибн Масуд Курандын эң жөндөмдүү, эң такыба, эң жупуну турмуш күткөн кыраатчысы эле эмес, ал күчтүү да, чечкиндүү да, эр да, баатыр да адам эле. Анын Аллах элчисинен ага Алланын алкышы болсун, кийин жер бетинде Куранды ачык жана угуза окуган биринчи адам болгонун айтсак эле жетиштүү. Бир жолу Аллах элчисинин сахабалары Меккеде чогулуп олтурушат. Ал кезде алар алсыз да, саны боюнча да аз эле. Алар Аллах күбө, Куран кандай окууларын Курайштардын бири да боло элек. Аны аларга барып ким окуп бере алат деп сүйлөшүшөт. Абдуллах ибн Масуд мен окуп берем деп кубанып кетет. Элчинин сахабалары алар сени өлтүрүп коюшу мүмкүн. Курайштардан коргоп калар күчтүү туугандары бар киши болсо жакшы болот эле дешет. Абдуллах муну мага эле тапшыргыла, мени Аллах өзү коргойт дейт. Эртеси эртең менен Абдулла ыйык макам Ибрахим жайына келет. Курайштар Каабаны тегеректе отурган болушат. Абдулла таштын жанына барып окуй баштайт. Айкөл, жоомарт бир Алланын ысмы менен баштаймын. Анын үнү улам оңолуп, катуулап чыга баштайт. Ал боорукер, ал Куран окууга үйрөттү, адамды жаратты, аны сүйлөөгө үйрөттү. Ал окуганын уланта берет. Курайштар болсо тыңшап турушат. Ибн Абд эмнени айтып жатат? Жакшылык көрбөгөр. Ал Мухаммед айткандарды айтып жатпайбы? Деп кыйкырып киришет. Алар Абдулланын баш көзүнө койгулап ура башташат. Ал болсо окуганын Аллах мүмкүнчүлүк бергенге чейин уланта берет. Кызыл жаян болуп таяк жеген Абдуллах жолдошторуна кайтып келет. Алар биз мына дал ушундан коркконбуз да дешет. Абдуллах аларга
Калп айтсам Аллах турат. Алланын душмандары ушунчалык пас экенин бүгүн көрдүм. Эгер кааласаңар, мен эртең да барып окуйм дейт. Жок, болбойт дешет жолдоштору. Сеники жетиштүү. Сен алар уккусу келбегенди угуздуң. Абдуллах ибн Масуд Усман халифтин мезгилине чейин жашаган. Ал ооруп өлүм алдында жатканда Усман көргөнү келип, эмнеге кейисиң деп сурайт. Күнөөлөрүмө деп жооп берет Абдулла. Эмне каалайсың дейт Усман. Эгемдин ырайымын деп жооп берет Абдулла. Сен ушунча көп жыл бою баш тартып келгендердин баарын сага тартуу кылганга буйрук берем дейт Усман. Анын мага кереги жок дейт Абдулла. Ал сага болбосо сенин кыздарыңа калбайбы дейт Усман. Менин кыздарым оокат жайсыз калат деп коркуп жатасыңбы дейт Абдулла. Мен аларга ар түнү Вакыя сүрөсүн окугула дедим. Мен Аллах элчисинин ким Вакыя сүрөсүн ар түнү окуса, аны эч качан кедейлик менен жакырлык тоорбайт дегенин уккам. Түн киргенде Абдулла оозундагы келмеси жана кашкайган Куран аяттары менен көз жумат. Аллах андан ыраазы болсун. Салман аль-Фарси. Салман биздин мекендешибиз жана менин тууганым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Биздин баян дайыма акыйкатка умтулуп, Кудай издеген адам тууралуу баян. Бул Салман аль-Фарси тууралуу баян, ага Аллах ыраазы болсун. Өз өмүрүнүн негизги окуяларын өз айтып берсин деп сөзү анын өзүнө берели. Анткени бул жагдайда бул ишти андан тереңирээк сезип, анын өзүнөн так жана туура эч ким айтып бере албайт. Ошентип Салман сөзүн баштайт. Мен Асбахан аймагындагы Жаян деп аталган кыштакта туулган перс бала элем. Атам ушул кыштактын башчысы, андагы эң көрүнүктүү жана бай киши болчу. Мен дүйнөгө келгенден баштап, атамдын бул дүйнөдө менден жакшы көргөн эч нерсеси жок болгон. Анын бул сезимдери күндөн күнгө күчөп, акыры мени үйгө камап, жаш кыздай кайтарып, көчөгө чыгарбай коюуга чейин жеткен. Мен ашынган отко сыйынгыч болуп өскөндүктөн, биз сыйынган оттун сактоочусу болуп калгам. Мен ал оттун эч убакта өчпөй, бир кыска убакыт да өчпөй күнү-түнү күйүп турушун кайтарчумун. Атамдын өтө зор бай чарбасы бар эле. Аны өзү башкарып, түшүмөн жыйначу. Бир жолу бир маанилүү иш анын колун кармап, чарбакка бара албай, мага кайрылып, "Уулум, менин колум бошобой жатканын көрүп турасың. Ошондуктан чарбакка сен барып, бүгүнчө тейлеп тур" деди. Чарбакка бараткан жолдо христиан чиркөөлөрүнүн бирине көңүлүм түштү. Жанынан өтүп баратып, андагы сыйынып жаткан адамдардын үндөрүн уктум. Буга чейин мен христиандар тууралуу да, башка диндер тууралуу да эч нерсе билген эмесмин. Себеби атам мени үйгө камап, элден оочо кармаган эле. Кудайга сыйынгандардын үндөрүн угуп, алардын эмне кылып жатканына кызыгып, чиркөөгө кирдим. Аларды далайга карап турдум. Алардын сыйынгандары мага жагып калды. Мен ошолордун динине киргим келип, калп айтсам Аллах күбө. Силердики биздин динден жакшы экен дедим аларга. Мен чиркөөдө күн баткыча отуруп, атамдын чарбагына барбай да калдым. Анан ал адамдардан бул диндин түбү кайда деп сурадым. Шамда деп жооп беришти алар. Үйгө түн бир окумда келдим. Атам алдыман тосуп чыгып, менин эмне иш бүткөрүп келгенимди сурады. Мен болсо, "Атаке, мен адамдар сыйынган чиркөөгө кирдим. Алардын дини мага жакты. Мен күн батканга чейин ошол жерде болдум" деп жооп бердим. Атам менин кылган ишиме кадыреси шектенип, "Уулум, ал динде деги эле жакшылык жок. Сенин жана сенин ата-бабаңдын дининин баарынан жакшы" деп кыйкырып жиберди. Мен макул эмесмин деп каршы болдум. Менин айтканыман атамдын үрөйү учту. Анан менин динден чыгып кетеримден коркуп, бутума кишен салып, үйгө камап койду. Мен биринчи мүмкүнчүлүк болгондо эле христиандарга Шамга кетип жаткан кербен болсо мага сөзсүз кабар берип койгулачы деген өтүнүчтү жибердим. Мындан көп өтпөй эле христиандарда Шамга бараткан кербен токтойт. Бул кабарды аларым менен эптеп кишенден кутулуп, жашынып кербенге кошулуп Шамга жеттим. Келип эле сурамжылай баштадым. Бул диндин башчысы ким? Ал епископ деп жооп беришти. Чиркөөнүн башчысы. Мен епископко келип, мен христиан динине киргим келет. Сенин жаныңда болуп, сага кызмат кылып, сенден окуп, билим алып, сени менен кошо сыйынгым келет дедим. Кир деди епископ. Мен чиркөөгө кирип кызмат кыла баштадым. Көп өтпөй епископ жаман киши экенин билинди. Ал чиркөөнүн жамаатына кайрымдуулук жасоону буйруп, ал үчүн Кудайдын сыйлыгын убада кылчу. Кайыр садаганын бир бөлүгү Кудайдын иши үчүн жумшалсын деп епископко берилчү. Бирок аны епископ өзү алып, жарды жалчыларга эч нерсе жок калчу. Ошентип ал 7 кумура толтура алтын жыйнаган эле. Мунусу үчүн мен епископту жинимдей көрчүмүн.
Ал өлүп, христиандар аны көммөк болушканда, мен аларга кайрылып, силердин башчыңар жаман киши болчу. Силерден Кудайдан сыйлык болуп кайтат деп кайрымдуулук жасоону талап кылчу. Ал эми силер берген акчаны өзү катып алып, муктаждарга эч нерсе берчү эмес деп айттым. Муну сен кайдан билесиң деп сураштылар. Анын каткан акчасын көрсөтүп берем дедим мен. Көрсөт дештилар. Мен аларды епископ акча каткан жерге алып бардым. Алар андан алтын күмүшкө толгон 7 кумра таап чыгышты. Муну көргөн алар, Кудай карап турат, биз муну көмбөйбүз деп кыйкырып чыгышты. Анан алар өлүктү мамыга кердирип туруп ташбаранга алышты. Андан көп өтпөй башка епископ шайланып, мен ага да кызмат кылуумду уланта бердим. Дүйнө жүзүндө андан жупуну, андан такыба, андан чечкиндүү адам жок эле. Күнү түнү сыйынганы бир Кудай болчу. Мен ага бир аз гана кызмат кылсам да, аны абдан жакшы көрүп жанынан чыкпай калдым. Ошентип, анында ичер суусу түгөнүп жаткан ага кайрылып, "О, ыйык ата, мага сизден кийин ким менен болууга кеңеш бересиз?" деп сурадым. "О, уулум менин, мага окшогон бир эле адам бар. Ал Масулда жашайт. Эч майтарлыгыс жана кебелгис киши. Ошого жетүүгө аракет кыл" деди ал. Кожоюнум өлгөн соң, Масулдагы адамга кызматка кирдим. Ага келип, өмүр баянымды айтып, минтип кошумчаладым. Кожоюнум көз жумган соң, анын керези менен сизге келдим. Ал сени да өзү сыяктуу дайыма чындык издеген адам деген. Менде кала бер деди ал. Көп өтпөй, ал да эң жакшы киши экенине көзүм жетти. Бирок ал кожоюнум да тез эле көз жумду. Өлүм алдында мен андан, "О, кожоюнум, Кудайдын башка салганын көрөр күн келген сыяктуу. Менин ким экенимди өзүң билесиң. Мага кимге барып, кимге кызмат кылууну сунуш кыласың?" деп сурадым. "О, уулум менин, калп айтсам Кудай турат. Бизге окшош бир эле адамды билем. Ал Нассибинде жашайт. Анын ысымы Баланча. Ошого бар" деди ал. Кожоюнум көз жумуп, мен Нассибиндеги адамга кызматка кирдим. Өз тарыхымды баяндап, мурунку кожоюнумдун керезин айтып берсем, ал дагы "Бизде кала бер" деди. Көп өтпөй, жаңы кожоюнум да мурдагылардай эле эң сонун адам экенин билдим. Калп айтсам Аллах турат. Ары бери карагача, ал кожоюнума да ажал келди. Үзүлүп баратканда ага кайрылып, "Менин ким экенимди өзүң жакшы билесиң. Мен эми кимге барайын?" деп сурадым. Ал болсо, "О, уулум, калп айтсам Кудай турат. Биздин ишке баарынан көп берилген Аммурияда бир киши бар. Аты Баланча. Ошого гана бар" деди. Ал адамды таап, өзүм тууралуу айтып бердим. Ал дагы "Менде кала бер" деди. Калп айтсам Аллах турат. Бул адамда мурдагы жолдошторунан кичине да кем эмес экенине көзүм жетти. Анда кызмат кылып жүрүп бир нече уйлуу жана койлуу болдум. Ошентсе да көп өтпөй мурдагы жолдоштор сыяктуу, аны дагы Аллахтын алдына баруу кезеги келди. Ал үзүлөрдө мен андан да "Сен билесиң менин ким экенимди. Эми кимге барып эмне кылайын?" деп сурадым. Ал болсо, "О, уулум менин, калп айтсам Кудай турат. Мен жер бетинде бизге окшоп, биздин динди чындап сүйрөгөн ким бар экенин билбейм. Ошентсе да Арабияда пайгамбардын, Ибрагимдин динин таратуучунун пайда болуу мезгили келди. Ал өз мекенин таштап, кара таштар арасында пальма өскөн жерге көчүп келет. Ал пайгамбардын айырмалуу белгилери болот. Ал өзүнө белек кылынган нерсени гана жеп, кайыр садакадан ооз тийбейт. Далысында пайгамбарлык мөөрү болот. Эгер сен ошол өлкөгө бара алсаң, анда бар" деп жооп берди. Кожоюнум өлгөн соң, Амурияда ал жерге арабдардын калп уруусунун көпөстөрү келгенче жашадым. Мен аларга, "Эгер мени өзүңөр менен кошо араб жерине ала кетсеңер, силерге уйларым менен койлорумду берем" дедим. Алар макул болуп, мен аларга малымды бүт өткөрүп бердим. Ошентип биз Шам менен Мединанын ортосундагы өрөөнгө келгенде, соодагерлер антынан тайып, мени бир иудей кишиге сатып жиберишти. Ал иудейге аны Бану Курайза уруусундагы тууганы келгенче малай болдум. Ал мени кожоюндан сатып алып, Ясрибке, Мединага алып кетти. Мага Амуриядагы кожоюнум айтып берген кара таштар арасындагы пальмаларды ушул жерден көрдүм. Мадинаны да ал айтып бергени боюнча тааныдым. Жаңы кожоюнум менен ушул жерге туруп калдык. Ал кезде пайгамбар Меккеде өз элинде үгүт жасап жүргөн эле. Бирок мен ал тууралуу эч нерсе билбейт элем. Себеби кулдун оор жумушунан баш көтөрө алчу эмесмин. Көп өтпөй элчи, ага Алланын алкышы болсун, Ясрибке көчүп келди. Калп айтсам Аллах турат. Бир жолу кожоюнума тиешелүү пальманын чокусуна чыгып, курма терип жаткам. Кожоюнум болсо анын түбүндө отурган. Ошол учурда ага туугандардын бири келип, "Аус менен Хазраш урууларын Аллах курутсун. Алардын кишилери бүгүн Меккеден келип, өзүм пайгамбармын деген адам менен аянтка чогулушту" деп айтты.
Бул сөздөрдү укканда жүрөгүм оозума тыгылып, калтырап кеттим. Кожоюнумдун үстүнө кулап түшпөсөм экен деп корктум. Пальмадан тез эле шыпырылып түшүп, кожоюндун тууганына карап, "Эмне дедиң? Айтканыңды дагы бир кайталачы" дедим. Кожоюн менин мындай кара өзгөлүгүмө жини келип, "А сенин кандай ишиң бар эле? Барып жасап жаткан ишиңди улант" деп оозумду басты. Кеч киргенде бир аз курма түйүп алып, элчи токтогон үйгө бардым. Ичкери кирип, ага минтип айттым. Мага сени акыйкат адам деп айтышты. Жана сени менен кошо алыстан келген муктаждар бар дешти. Мен кайыр садака катары кичине тамак аш алып келдим. Себеби силерди буга баарынан муктаж деп эсептейм. Ошентип мен ага курмаларды жылдырып койдум. Ал өз жолдошторуна алгыла деди. Бирок өз ооз тийген жок. Айтылгандын бири келди дедим өзүмчө. Мен кайра кожоюндукуна келип, курма терүүгө кириштим. Элчи Мединага туруп калганда мен дагы барып, мен кайыр садака кылган курманы сенин жебей койгонуңду көрдүм. Амуну болсо сени сыйлап белек кылам дедим. Элчи курмадан жеп, жолдошторун ашка чакырып, алар да ооз тийишти. Айтылгандын экинчиси да келди дедим өзүмчө. Андан кийин Аллахтын элчисине жолдоштордун биринин сөөгүн койгону Бакыяга Медина көрүстөнүнө келгенде бардым. Ал эки чапанды катар кийип олтуруптур. Аны менен амандашып, анын далысындагы Аммурияда кожоюнум айткан мөөрдү издедим. Пайгамбар анын далысын карап жатканымды байкап, мен эмне үчүн антип жатканымды дароо түшүндү. Ал жонунда кийимин шарт чечип салганда, далысындагы пайгамбарлык мөөрү жарк этти. Мен анын пайгамбар экенине чындап көзүм жетип, көзүмдөн жаш жууруп, аны өпмөк болуп обдулдум. Пайгамбар "Сага эмне болду?" деп чочуп кетти. Мен өз тарыхымды баяндап берсем, ал аябай сүйүндү. Мунун баарын анын жолдошторунун көзүнчө айтып бергеним аны андан 5 бетер кубантты. Анткени баянды аларда ооздор ачылып ооп турган. Менин баяным баарын таң калтырып, чексиз рахатка бөлөдү. Салман аль-Фарсиге акыйкатты кайдан да болсо издеп табам деп чыккан күнү үчүн ага жакшылык тилейбиз. Салман аль-Фарсиге ал акыйкатты таап, ага эч кебелгис күч менен ишенген күнү үчүн жакшылык тилейбиз. Ал дүйнөдөн өткөн күнү үчүн жана ага кайра тирилүү күнү үчүн дагы ага жакшылык тилейбиз. Икрима ибн Абу Жахил. Силерге мухажир мусулман Икрима келатат. Анын атасын жамандабагыла. Өлгөндү жамандоо тирүүгө тиет, бирок өлгөндүн өзүнө жетпейт. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Алланын пайгамбары туура жол менен ак ишти алгач жарыя кылып чыкканда, ал 40ка таяп калган. Ал Курайштардын эң ак пейили да, бардары да, атактуусу да эле. Эгерде анын атасы болбогондо, ал ислам динин Меккенин эң чоң урууларынын Саад ибн Абу Ваккас, Мусайб ибн Умайр жана башкалар сыяктуу өкүлдөрүнүн артынан кабыл алмак деп айтса жарашмак. Анын атасы ким эле деп ойлорсуз? Ал Меккенин эң чоң алпы, бутпарастардын башкы жол башчысы жана адам кыйноо боюнча алдына ат салдырбас жалаңкыч эле. Мусулмандардын динге бекемдигин Аллах ошонун колу менен сынаган. Алардын ишениминин тазалыгын Аллах ошол аркылуу сынап, алар болсо ал сыноого эрдик менен чыдап көтөрө билген. Анын атасын Абу Жахил деп аташканын айтсак эле жетиштүү болот. Атасы ушундай эле. Ал эми уулунун толук ысмы Икрима ибн Абу Жахил аль-Махзуми болгон. Курайштардын эң чоң баатыры жана ат жалында ойногон эри эле. Атасынын жетекчилик абалына ылайык Икрима ибн Абу Жахил Мухаммадке каршы турууга аргасыз болот. Алланын элчисинин эң өчүгүшкөн душманы катары анын сахабаларына абдан чоң зыян келтирип, атасынын төбөсүн көккө жеткирип, мусулмандарга адамчы дагыскоолдук көрсөтөт. Бадырдын жанындагы салгылашуу алдында Абу Жахил Меккеге Мухаммадты талкалабай кайтпайм деп, Аллат жана Ал-Уззанын ысмы менен касам ичип, бутпарастардын колун баштайт. Ошентип Абу Жахил курмандык чалып, элге шарап ичирип, ырчы чоорчуларын чыгарып, шаан шөкөт өткөрөт. Салгылашуу учурунда Абу Жахилдин уулу Икрима атасынын таянычы жана оң колу болгон. Ошентсе да ал Аллат менен Ал-Уззада кулак болбогон соң Абу Жахилдин тиленгенин уккан эмес. Салгылашта да алардын эч жардамы тийбеген. Абу Жахил Бадырдын жанындагы ошол салгылашта мерт болот. Уулу Икрима атасынын денесин кантип мусулмандардын найзалары көзөп, кансырап өлгөнүн өз көзү менен көрөт. Анын жан чыгар алдындагы өкүрүк кыйкырыгын да Икрима өз кулагы менен угат. Курайштардын жол башчысынын өлүгүн Бадырда калтырып Икрима Меккеге кайтат. Таш талканы чыгып жеңилүү атасынын сөөгүн Меккеге алып келип көмүүгө мүмкүндүк берген эмес. Ал атасынын өлүгүн мусулмандарга калтырып, качып кутулууга аргасыз болот. Мусулмандар болсо аны менен кошо ондогон бутпарастардын өлүгүн какшыган Кулайып кудугуна таштап,
üstüne kum şilep salat. Ушул күндөн тарта Икриманын исламга мамилеси өзгөрө баштайт. Буга чейин ал исламга атасынын айтуусу боюнча каршы чыкса, эми ал атасы үчүн өч алуу жолуна түшөт. Аталары өлтүрүлгөн башка адамдар менен биригип, Икрима мусулмандарга жана Мухаммадка каршы бутпарастардын жүрөгүндөгү чөгүшүү отун алоолонтууга киришет. Анын Курайштардын жүрөгүнө айла амалдуулук менен жаккан оту Ухудтун жанындагы салгылашууга чейин жетет. Икрима ибн Абу Жахл ошентип Ухудка жүрүшкө аттанат. Аны менен кошо аялы Умму Хаким да жөнөйт. Ал Бадырдын жанында эрлери өлгөн башка аялдар менен бирге аскерлердин артында туруп, тамбурин уруп, согушка шыктандырып турууга тийиш эле. Алар Курайш атчандарынын да артында туруп, алардын чегинип, артка качышына да жолтоо болушу керек эле. Курайштардын оң канатындагы атчандарды Халид ибн Валид башкарат. Сол канатынын кол башчысы Икрима Абул Жахил болот. Ал экөө бутпарастардын ошол кездеги эң мыкты баатырлары болгондуктан Мухаммад жана анын тарапкерлери менен согушта үстөмдүк кылууга жетишет. Бутпарастар ири жеңишке ээ болуп, аны Абу Суфян бул силерге Бадыр үчүн деп табасы канган эле. Аңдын жанындагы салгылашта бутпарастар Мединаны узакка чейин курчап туруудан башка калы келбей, Икрима Абу Жахилдин чыдамы түгөнөт. Акыры ал аңдын кууш жерин тандап, атчандарын чабуулга салат. Бул акылсыз аракеттин натыйжасында анын бир нече адамы аңдан өткөнү менен Амир ибн Вуд ал-Амири курман болот. Икриманын өзү болсо араң качып кутулат. Аль-Фатих же болбосо Меккени мусулмандар колго алган күнү болсо Курайштар Мухаммад менен анын тарапкерлерин жеңе албасына көзү жетет. Ошентип алардын Меккеге киришине мүмкүндүк беришет. Буга Алланын элчисинин өз аскер башчыларына Меккенин каршылык көрсөткөндөрүнө гана жооп берүү тууралуу буйругу да шарт түзөт. Ошентсе да Икрима ибн Абу Жахл өз адамдарын тобу менен Курайштардын бир ооздон кабыл алган чечимине каршы чыгып, бир чоң отрядты баштап салгылашып кирет. Бул кагылышууда Халид ибн Валид да жеңилет. Икриманын тарапкерлеринин айрымдары өлүп, айрымдары качат. Качып кутулгандардын ичинде Икрима ибн Абу Жахл да болот. Ушундан соң Икрима оор абалда калат. Мусулмандарга баш ийген меккеликтердин баары андан жүз бурушат. Алланын элчиси мурда ага каршы чыккан Курайштарга кечирим берет. Ошентсе да бул кечирим аттары аталган анча чоң эмес адамдар тобуна жайылтылбайт. Алланын элчиси аларды Каабанын дуалынын артына жашынып калса да өлтүрүүгө буйрук берет. Бул тизмеде Икрима Абу Жахлдин аты биринчи турган. Ошон үчүн ал Меккеден качып, башпаана издеп Йеменге барып жашынган. Ал арада Икрима ибн Абу Жахлдин аялы Хаким менен Абу Суфяндын аялы Хинд бин Утба баш болгон 12 аял кулдук урабыз деп Алланын элчисинин үйүнө жөнөшөт. Алар үйгө киришкенде пайгамбардын жанында турган эки аялы, кызы Фатима жана Абдул Муталиб уругунун башка аялдары бар эле. Паранжа кийген Хинд пайгамбарга: "О Алла элчиси, бизге бул динди жиберген Аллага мактоолор болсун. Мен сага өз туугандарыңа кечиримдүү болосун деп келип олтурам. Мен чындап Кудай деген аялмын" дейт. Анан бетин ачып: "Мен Хинд бин Утбамын, о Алланын элчиси" деди. "Бар бол" деди Алланын элчиси. "Калп айтсам Аллах турат, о Аллахтын элчиси, мен үчүн жер бетинде сеникинен жаман үй жок эле. Эми болсо мага жер үстүндө сеникинен жакшы үй жок" деп улантат ал. "Бул аздык кылат" деди Алланын элчиси. Андан соң Икрима ибн Абу Жахлдын аялы Хаким да ислам динин кабыл алып: "О Аллахтын элчиси, Икрима сени өлтүрөт деп коркуп Йеменге качып кетти. Эгер ага ырайым кылсаң, Аллах сага ыраазы болор" деп айтат. "Ага тийбейбиз" деп жооп берди Алланын элчиси. Икриманын аялы византиялык малайын коштотуп, дароо эле күйөөсүнүн артынан жөнөйт. Жол капортологондо малайы тийишип жабыша баштайт. Хаким аны алын жетишинче кагып согуп, тартышып отурушуп бир арабтардын конушуна жетишет. Хаким аларды жардамга чакырып, алар болсо византиялык малайды байлап алып калышат. Аял жолун улап Икриманы Кызыл деңиз боюндагы Тихама аймагынан табат. Анда ал мусулман деңизчи менен өзүн ала кетүү тууралуу сүйлөшүп жаткан болот. Деңизчи ага: "Чынчыл болсоң мен сени ала кетем" дейт. "Мен кантип чынчыл боло алам" дейт Икрима. "Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммад анын элчиси деп айт" дейт деңизчи. "Мен дал ушундан качып келатпаймынбы" деп кыйкырып жиберет Икрима. Алар ушинтип талашып тартышып жатканда Икримага Хаким жетип келип: "О менин бир тууганым, мен сага эң жакшы, эң адилет жана эң боорукер адамдардан келатам. Мен алардын эң жакшысы Мухаммад ибн Абдулладан келдим. Мен андан сенин коопсуздугуңду сурадым. Ал сенин коопсуздугуңду сактоого убада берди. Эми сенин жаның аман калат" деп айтат. "Сен аны менен сүйлөштүңбү" деп сурайт Икрима. "Ооба" дейт ал. "Мен аны менен сүйлөштүм. Ал сага тийбейбиз деп убада берди."
Хаким ушинтип суранып жатып, акыры Икриманы өзү менен кайра кайтууга көндүрөт. Жолдо келатып, ал византиялык малайдын кылыгын айтып берет. Икрима ал калган жерге кирип, ислам динин кабыл ала элегенде византиялыкты өлтүрөт. Андан узап бир жерге өргүүгө токтошкондо, ал аялы менен бир төшкө жатмак болот. Аял болсо карманча баш тартып, "Мен мусулманмын, сен болсо бутпарассың", дейт Икримага. Буга айраң таң калган Икрима, "Сен мени менен төшөккө жаткандан да баш тартсаң, демек бул өтө олуттуу иш экен да", дейт. Икрима Меккеге жакындап калганда, Аллах элчиси өз сахабаларына: "Силерге мухажир мусулман Икрима келатат. Анын атасын жамандабагыла. Өлгөндү жамандоо тирүүгө тиет, бирок өлгөндүн өзүнө жетпейт", деп айтат. Көп өтпөй Икрима аялы менен Аллах элчиси отурган жерге келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык кубангандыктан анын алдынан чапанын кийбей тосуп чыгат. Аллах элчиси ордуна отурганда, анын маңдайында турган Икрима: "О Мухаммед, Хаким мага сенин ырайын бергениңди айтты", дейт. "Туп-туура", дейт пайгамбар. "Сага эч ким тийбейт. Мен эми эмне кылайын", деп сурайт Икрима. "Аллахтан башка кудай жок. Мен болсо анын кулу жана элчиси экениме күбөт. Намаз окуп, зекет төлөөгө сөз бер". Анан пайгамбар исламдын бардык түркүктөрүн санап өтөт. "Калп айтсам, Аллах турат. Сен үндөгөндүн баары чындык. Сен жакшылык кылууга гана чакырып жатасың", дейт Икрима. Анан дагы улайт: "Сен өзүңдүн үндөөлөрүңө чейин эле биздин арабыздагы эң адилет жана эң жакшы адам элең". Андан соң Икрима колун сунуп мындай дейт: "Күбө болом. Аллахтан башка кудай жок. Мухаммед анын кулу жана элчиси". Анан ал: "О Алланын элчиси, мага дайыма тилимдин учунда турар эң жакшы сөздөрүңдөн үйрөтчү", дейт. Мен күбө өтөм, Аллахтан башка кудай жок. Мухаммед анын кулу жана элчиси дешиң керек". "Андан башкачы", дейт Икрима. Аллах күбө жана мында тургандардын баары күбө, мен чыныгы мухажир мусулманмын дешиң керек", дейт Аллахтын элчиси. Икрима ошентип кайталайт. Андан соң Аллахтын элчиси: "Бүгүн сен менден эмне сурасаң, сага ошонун баарын берем", дейт. "Сенден менин мурунку душмандыгымды, сага каршы жасаган бардык иш-аракеттеримди, сен тууралуу сен бар жерде жана сен жок жерде айткан бардык жаман сөздөрүмдү кечиришиңди сураймын", дейт Икрима. Аллахтын элчиси: "О Аллах, мунун мурунку душмандыгын, сенин жарыгыңды өчүрүүгө багытталган бардык иш-аракетин кечир. Менин көзүмчө жана мен жок жерде жаман атты кылууга жасаган аракеттердин баарын кечир", дейт. Икриманын көңүлү ачылып: "Калп айтсам, Аллах турат. О Аллахтын элчиси, мен Аллага каршы кетиргенден алда канча көп күч аракетимди эми Аллах үчүн жумшаймын. Эгер мурда Аллага каршы күрөшсөм, эми эселеген күч менен Аллах үчүн күрөшөм", дейт жетине албай. Ушул күндөн тарта исламга чакыруучулардын катары Майдан талаасындагы дагы бир тайманбас эр, Алланын ишенимдүү кулу, мечиттерде Алланын китебин тутуу боюнча такыба жана мээнеткеч инсан менен толукталган. Икрима Курандын түрмөгүн бетине жаап алып, "Менин эгемдин китеби, жаратканымдын сөзү" деп кастарлап да, эреркеп болоктоп да, андан калчылдап да, коркуп да отурар эле. Икрима Аллах элчисине берген сөзүн ашыгы менен аткарат. Ал исламды кабыл алгандан кийин мусулмандардын бардык салгылаштарына катышат. Кайсы жүрүштө болбосун, Икрима жоокерлердин алдында жүрчү. Ярмуктун жанындагы салгылашта да ал согушка мээ кайнаткан ысыкта чаңкаган киши муздак сууга жутунгандай кирген. Ошондой салгылаштардын биринде мусулмандардын абалы оорулуп, Икрима жоого алат да, жалаң кылычын булгалап, византиялыктардын уюгун көздөй жөнөйт. Халид ибн Валид капталынан чыгып: "Барба аякка, Икрима, сен өлсөң мусулмандар үчүн оор жоготуу болот", деп кыйкырат. Икрима болсо: "Жолду тоспо, Халид. Сен илгертен бери Алла элчисине сахабасың. Атам экөөбүз болсо пайгамбардын эң өчөгүшкөн душманы эмес белек. Мурунку күнөөмдү жууганга жолтоо болбо", дейт. Андан соң: "Көп салгылашта мен Алланын элчисине каршы согуштум. Мен эми византиялыктардан качып кетишим керекпи? Эч убакта андай болбойт", деп айтат. Анан ал мусулмандарга мындай деп чакырык салат: "Ким чындап өлүмгө барууга даяр?" Өлүмгө баш байлаган 400 мусулмандын ичинде Икриманын абасы Аль-Харис ибн Хишам жана Дырар ибн Ал-Азвар болот. Алар Халиддин командалык секиси үчүн душман менен айгышкан согуш жүргүзүп, аны баатырдык менен коргоп калышат. Ярмуктун жанындагы салгылашуу мусулмандардын эң сонун жана талашсыз жеңиши менен аяктаган кезде Майдан талаасында чыныгы дини үчүн алган сансыз жараттан кансыраган 3 жоокер жатты. Алар Аль-Харис ибн Хашим, Айяш ибн Абу Рабия жана Икрима ибн Абу Жахил эле. Икрима суу сурайт. Суу алып келишкенде Икрима Аль-Харисти карап: "Тигиге алып баргыла", дейт. Аль-Харис болсо: "Айяшка алып баргыла", деп кыйкырат. Сууну Айяшка алып келишкенде ал өлүп калган болот.
Суну берки эки жоокерге кайра алып келишкенде, алар да жолдошунун артынан кеткен болот. Алардын баарынан Аллах ыраазы болсун. Алардын суусунун жараткандын өзү Каусар булагынан кандырып, эч убакта чаңкоо билишпесин. Алардын баарына жараткан өзү бештин түбөлүк жашыл гүл багынан жай берсин. Амин. Абу Зар аль-Гифари. Жерда, асманда Абу Зардай чынчыл адамды көргөн эмес. Мухаммед Аллахнын элчиси. Меккени тышкы дүйнө менен байланыштырган Ваддан өрөөнүндө Бану Гифарлар уруусу жашайт. Алар Курайштардын топтошуп алып, Шамга барып келип турган соода кербендеринен түшкөн кичинекей салыктын эсебинен жан сакташчу. Алар ошондой эле салык төлөөдөн баш тарткан кербендерди тонуп алышы да мүмкүн эле. Абу Зар аталып калган Жундуб ибн Жунада ушул уруудан чыккан. Ошентсе да ал өз урулаштарынан өзгөчө эрдиги, акылдуулугу жана көрөгөчтүгү менен айырмаланчу. Ага Алланы тааныбаган өз эли сыйынган бут буркандар айрыкча жаман таасир калтырчу. Арабтар табынган дин сөрөйлөр алардын сандыраак ишенимдери өзгөчө кыжырын келтирчү. Адамдардын акылы менен жан дүйнөсүнө акыйкат толтуруп, аларды караңгылыктан жарыкка алып чыгар жаңы пайгамбардын келишин чыдамсыздык менен күтчү. Абу Зар өз конушунда жүргөндө Меккеде пайда болгон жаңы пайгамбар тууралуу угат. Анын бир тууганы Аниске айтат. Дароо Меккеге жөнө да андагы өзүн асмандан Кудайдын аяттарын алып турган пайгамбармын деп жарыялаган адамды сөзсүз тап. Анын сөздөрүн угуп, мага айтып кел. Анис Меккеге келип Алла элчисине жолугуп, анын үгүтүн угат. Ал урулаштарына кайрылып келгенде, аны чыдамсыздык менен күтүп отурган Абу Зар жаңы пайгамбар тууралуу жанын койбой сурап келет. Калп айтсам Аллах турат. Мен эң жогорку адеп ахлакка чакырган адамды көрдүм. Анын сөздөрүнүн баары ырга окшош экен, дейт Анис. Ал эл ал тууралуу эмне деп атат деп сурайт Абу Зар. Алар аны сыйкырчы, көз ачык жана акын деп жатышат, дейт Анис. Калп айтсам Аллах турат. Сен менин копулумду толтурбадың. Мен ага өзүм барып көрүп келгиче, үй жайыма көз болуп турбайсыңбы деп сурайт Абу Зар. Албетте, дейт Анис, бирок Меккенин элинен сак бол. Абу Зар пайгамбарга өзү жолугуп, баарын өзү билип келмек болуп, жээрине бир аз тамак, ичээрине кичине суу алып, таң азандан Меккени карай жол тартат. Меккеге келген Абу Зар анын калкынан бир топ кооптонот. Меккеликтердин өз кудайларына абдан кароолугу жана Мухаммедти жактап чыккандарга жасачу ырайымсыз кара ниеттиги ага белгилүү эле. Ошондуктан Абу Зар кимдин ким экенин билбегендиктен Мухаммед тууралуу эч кимден эч нерсе сурабайт. Түнкүрерде Абу Зар жатмак болуп мечиттен орун алат. Уктаарга орун даярдап жатканда жанынан Али ибн Абу Талиб өтүп калат. Ал анын жолоочу экенин байкап, "Эй киши, жүр биздикине", дейт. Абу Зар Али менен барып анын үйүнө түнөп келет. Эртең менен көр жерин көтөрүп мечитке кайтат. Али да Абу Зар да бири-биринен эч нерсе тууралуу сурашпайт. Абу Зар кийинки күндү да мечитте өткөрөт, бирок пайгамбарды көрбөйт. Түн киргенде ал дагы эле мечитте жатмак болуп камынат. Ошол учурда дагы эле Али келип калат да, "Адам келген жерин дагы эле таба элекпи?" дейт ага. Анан Али Абу Зарды дагы үйүнө алып кетип, аныкында экинчи күнү түнөйт. Биринчи жолкудай эле алар бири-биринен эч нерсе тууралуу сурашпайт. Үчүнчү түнү Али жолоочудан, "Мага Меккеге эмне үчүн келгениңди айткың келбейби?" деп сурайт. "Эгер сен мага мен каалаганды таап берүүгө убада берсең, мен айтам", дейт Абу Зар. Али Абу Зарга катуу убада берет. Ошондо гана Абу Зар, "Мен Меккеге жаңы пайгамбарга жолугуп, анын сөзүн укмакка алыстан келдим", дейт. Алинин жүзү тамылжып, кубанып кетет. "Калп айтсам Аллах турат. Ал адам чындап эле Алланын элчиси. Чындап эле ал укчу. Эртең менен мен ээрчи. Эгер сага кооптуу бир нерсе көрсөм, эс алымыш болуп токтоп калам. Мен жолумду улаганда сен да ээрчип, мен кирген үйгө кир." Пайгамбарды көрүүнү самаган Абу Зар түнү бою кирпик какпай чыгат. Алла элчисине түшкөн Кудайдын аяттарын өз кулагым менен уксам деп дегдеп, чыдамы түгөнөт. Эртең менен Али өз мейманы менен аруузат пайгамбарга жөнөйт. Абу Зар Алиден көз айырбай акмала ээрчип отуруп, акыры пайгамбардыкына киришет. "Сага бейпилдик тилейм, о Алланын элчиси", деп салам берет Абу Зар. "Сага да Алланын бейпилдиги, ырайымы жана жакшылыгы болсун", деп жооп берет элчи.
Abu Zar ошентип Алла элчисине исламча «Ассаламу алейкум» деп салам берген биринчи адам болгон. Анын кийин канчалык кеңири жайылганы баарына белгилүү. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Абу Зарга келип исламга чакырып, Кур'ан окуп берет. Абу Зар ордунан турбаган бойдон акыйкат антын айтып, жаңы динди кабыл алат. Ошону менен ал ислам динине кирген 4-чү же 5-чи адам болот. Бул баяндын аягын айтып берүү үчүн сөздү Абу Зардын өзүнө берели. Ошондон кийин мен Меккеде Алла элчисинин жанында калып, андан исламды үйрөнүп, Кур'ан уктум. Бир жолу ал мага: "Сен Меккеде эч кимге исламды кабыл алганыңды айтпагын. Айтсаң бутпарастар сени өлтүрүп коет деп корком" деди. Калп айтсам Аллах турат. Мен мечитке кирип, акыйкат сөзсүз Курайштардын арасына жар салмайын, Меккеден кетпейм деп жооп бердим мен. Аллахтын элчиси унчуккан жок. Мечитке келсем, толтура Курайштар отуруштур. Мен алардын дал ортосуна барып, үнүмдү катуу чыгарып: "О, Курайш эли! Мен Алладан башка кудай жок, Мухаммад анын элчиси экенине күбө өтөм" деп жар салдым. Курайштар менин сөзүмдү укканда эле кыжыры кайнап, орундарына тура жүгүрүп, "Бул кудай безерди кармагыла" деп кыйкыра башташты. Анан мага жетип, өлөрчө сабап киришти. Пайгамбардын абасы Аббас ибн Абдул Муталиб мени таанып, жүгүрүп келип, азынаган топко ары чыга түштү. Ал: "О, жакшылык көрбөгүрлөр! Силер Гифар урусунун адамын өлтүргөн жатасыңар. Силердин кербендер алардын аймагынан өтөрүн билбейсиңерби? Токтоткула урганы" деп кыйкырды. Мен эсиме келип, Алланын элчисине бардым. Менин кейпимди көргөн ал кыйкырып жиберди: "Мен айтпадым беле сага, исламды кабыл алганыңды жарыялаба деп. О Аллахтын элчиси, бул менин жан дүйнөмдүн талабы болчу. Мен аны аткардым" дедим мен. "Өз элиңе барып, уккан көргөнүңдү баарын айтып бер. Аларды исламга чакыр. Балким Аллах аларга сен аркылуу, сага болсо алар аркылуу жакшылык берер. Мен исламга ачык чыгып чакыра баштаганымды угаарың менен мага кайта кел", деди пайгамбар. Абу Зар баянын улайт. Мен элиме келгенде, алдыман тосуп чыккан иним Анис дароо такып кирди. "Кана, эмне кылдың" деп. "Кылганым ошо. Исламды кабыл алдым" дедим мен. "Муну мен чын жүрөгүмөн жасадым." Мен айтып айта электе эле, Аллах анын да жүрөгүн ачып, "Мен да сенин диниңден баш тартпайм. Мен да исламды, чыныгы динди кабыл алам" деди ал. Анан бизге энебиз келип, биз аны да исламга чакырдык. "Мен да силердин динден баш тартпайм" деп ынанды ал. Ошентип энем да исламды кабыл алды. Ошол күндөн тарта Кудай деген үй бүлө Гифар урусунун адамдарын тынымсыз Аллага чакырып, элдин көбү мусулман болуп намаз окуй баштайт. Адамдардын бир тобу: "Биз өз динибизде кала беребиз. Исламды болсо пайгамбар Мадинага киргенде кабыл алабыз" дешет. Ошентип алар исламды пайгамбар Мадинага киргенде кабыл алышат. Аллахтын элчиси: "Алла Гифарларды кечирди. Исламды кабыл алгандарга сөзсүз Алланын ырайым болот" дейт. Бадырдын, Ухуддун жана Аңдын жанындагы салгылашууларда Абу Зар өз урусунда болуп, анан Мединага жөнөйт. Анда ал Аллахтын элчисинен өзүн кызматка алуусун сурайт. Пайгамбар аны өз сахабаларынын катарына кошуп, Абу Зар Алла элчисинин жанында болуу жана ага кызмат кылуу бактысына ээ болот. Алла элчиси Абу Зарга дайыма башкалардан өзгөчө көңүл буруп, абдан сыйлаган. Ал кезиккен сайын Абу Зардын колун кыса кармап, жүзүнөн кубанычтын нуру чачырап кетчү. Аллах элчиси эгесине кеткенде Абу Зар өкүмдарсыз коолдогон Мединада, чыныгы жана улуу устаты жок дин жамаатында кала алган эмес. Ал Шамга кетет. Анда ал ашкан чынчыл Абу Бакыр Сыддыктын жана Аль-Фаруктун башкаруусунун мезгилинде жашайт. Усман халиф болгондо Абу Зар Дамаскта жашайт. Мында ал мусулмандар көрдүүнө азгыргана кантип берилип, кантип пасайганын көрөт. Бул анын түшүнө да киргизиши эле. Усман ибн Аффан аны өзүнө чакырып, ал Мединага келет. Ал мындан да, Мединадан да адамдардын көр оокат үчүн жанталашып калганын көрөт. Ошол эле учурда адамдар аны катуулугу менен түздүгүнө нааразы эле. Усман аны Мединанын чет жакасындагы Ар-Рабзу аттуу чакан кыштактан конуш алууга буйрук берет. Абу Зар ал жакка көчүп барып, адамдардан обочо жашап, көрдүүнү кызыкчылыктарынан караманча баш тартат. Аллах элчисине жана анын сахабалары сыяктуу келерки өмүрдү бул өмүрдөн алда канча жогору коет. Бир жолу анын үйүнө бир адам кирип, эки жагын карана баштайт. Үйдөн көзүнө эч бир буюм тайым урунта албай: "О, Абу Зар, сенин буюмдарың кайда?" деп сурайт. "Биздин үй тигил жакта", ал келерки өмүрдү ишара кылып жатат.
Биз жакшыраак буюм тайымдын баарын ошол жакка жиберип турабыз деп жооп берет Абу Зар. Абу Зар эмнени айтып жатканын түшүнгөн киши, сен бул үйдө жашап жатканда деле буюм тайым керек да, дейт тиги киши бул үйнө тууралуу ишара кылып. Үйдүн ээси бизди бул үйдө калтырбайт деп жооп узатат Абу Зар. Бир жолу Шамдын амири Абу Зарга 300 динар жөнөтүп, бул акчаны өз керектөөңө жумша деп айттырат. Бирок Абу Зар Шамдын эмири Алла кулдарынын ичинен менден татыктууну жана менден муктажды таппай калдыбы деп акчаны кайра берип жиберет. Хыжранын 32-жылында Аллах өзүнүн ишенимдүү жана такыба кулун өзүнө чакырып кеткен. Ал тууралуу Аллахтын элчиси жерде, асманда Абу Зарда чынчыл адамды көргөн эмес деп айткан эле. Абдуллах ибн Мактум. Ал азиз адам тууралуу Аллах түшүргөн 16 аят дайыма окулуп келген жана окула берет. Курандын тафсирчилери. Ким үчүн Арузат пайгамбар 7-чи асмандын өзүнөн өтө катуу жана коркунучтуу эскертип алган. Ким жөнүндө Жабраил Арузат пайгамбардын жүрөгүнө аят түшүргөн. Ал адам Алла элчисинин көз азиз азанчысы Абдулла ибн Мактум эле. Абдулла ибн Мактум Аллах элчисине тууганчылыгы бар меккелик Курайш болчу. Ал момундардын энеси Хадича бинт Хуайлиттин абасынын уулу эле. Анын атасын Кайс ибн Зайд, энесин болсо Атика бинт Абдулла деп аташчу. Ошентсе да ал азиз бала төрөгөндүктөн Мактум деген ат менен көбүрөөк белгилүү болчу. Кудайдын жарыгынын шооласын Абдулла ибн Мактум Меккеде Алла аны жан дүйнөсү динге ачканда көрүп, алгачкы мусулмандардын бири болуп калат. Ибн Мактум Меккеде мусулмандардын бардык азап тозокторун тартып, чыныгы туруктуулугу менен эрдин көрсөтөт. Бардык жолдошторундай эле алда Курайштардын кемсинтүүлөрүнө тушугуп, куугунтуктоолору менен мазактоолорун ачуу даамын татат. Тескерисинче, ушунун баары анын Алланын дини жана Алланын китеби менен байланышын чыңдап, Алланын мыйзамын таанып билүүсүн тереңдетип, Алланын элчиси менен жакындаткан. Абдуллах ибн Мактум Арузат пайгамбарга жана Куранды окуп үйрөнүүгө жан дил менен умтулат. Бул үчүн ал бир дагы учурду, бир дагы мүмкүнчүлүктү кетирген эмес. Бул умтулуу ушунчалык күчтүү болгондуктан ал элчинин өзү үчүн бөлгөн убактысында, ага кошуп башкаларга арнаган убактысында пайдаланып калчу. Ал мезгилде Алланын элчиси Курайш төбөлдөрү жана жакшылар менен өтө көп иштеп, аларды исламга тартууга аракет кылган. Бир жолу ал Утба ибн Рабия, анын иниси Шайба ибн Рабия, Абу Жахил аталып калган Амр ибн Хишам, Уммайя ибн Халяф жана Халиддин атасы Алланын кылычы деп аталып калган Валид ибн ал-Мугира менен жолугушат. Пайгамбар аларды ислам динин кабыл алууга көндүрүүгө аракет кылып, сүйлөшүүлөрдү баштайт. Ал Курайш төбөлдөрү анын чакырыгына макул болушуна же жок дегенде анын тарапкерлерине кыянаттык жасабашына жетишүүгө абдан ынтызар эле. Ушул кайчылаш учурда ага Абдулла ибн Мактум келип, Алланын китебинен аят окуп беришин сурап, "О Аллахтын элчиси, сен Алладан билгендериңден мага да үйрөтчү" дейт. Пайгамбар Абдуллага үтүрөйө карап, болбосун айтат да Курайштарды исламды кабыл алууга көндүрүү үмүтү менен тура жөнөйт. Эгер алар мусулман болуп калса, Алланын дининин күч-кубаты артып, анын элчисине зор колдоо болмок эле. Аллахтын элчиси Курайштар менен сүйлөшүп бүтүп, өз туугандарына бармак болуп үйүн карай жөнөйт. Капыстан ал Аллах көзүн тумандатып, башынын ичинде бир дүкүлдөгөн үн салганын сезет. Ошентип ага Кудайдан төмөнкү аяттар түшөт. Алдына азиз киши келсе, пайгамбар кабагын бүркөп жүзүн буруп алды. "Мухаммад, сен кайдан билесиң ал тазадыр? Же болбосо Алланы эскерер? Анан эскермеси ага пайда берер. Ал эми муктаж эмес адамдар келсе, сен ошолорго бурулуп алдың. Алардын тазарбай калуусуна сен жоопкер эмессиң. Ал эми сага чуркап келген азиз киши Алладан коркот эле. Сен андан алагды болуп калдың. Жок, андай кылба. Бул сабак болсун. Ким кааласа аны эскерет, улук барактарда таза пакиза, кадыры жогору. Периштелердин колунда. Алар өтө улук, аябай таза." Жабраил Арузат пайгамбардын жүрөгүнө Абдуллах ибн Мактумга байланыштуу 16 аят салган. Алар күнү бүгүнкүгө чейин окулуп келет. Алар Алла жер жүзүн үстүндөгүлөрдүн баары менен чогуу алып кеткенге чейин окула да бермекчи. Ошол күндөн Аллахтын элчиси шаарга чыкса, Абдуллах ибн Мактумга тез келип турган.
Чогуштардын баарында аны менен катар отуруп, иштерине кызыгып, кем каршына жардам берген. Буга таң калып болобу? Пайгамбар 7 асмандын үстүнөн катуу эскертүүнү дал ушул Абдулла үчүн алганы анык го. Курайыштар элчиге жана анын пикирлештерине карата куугунтугун күчөткөндө, Аллах мусулмандарга жер которууга мүмкүндүк берет. Өз динин сактап калуу үчүн Меккени таштоого баарынан тез Абдулла ибн Мактум камынат. Мадинага Аллахын элчисинин сахабаларынан биринчи болуп ал жана Мусайб ибн Умайр келген. Абдулла ибн Мактум Ясрибке жетери менен Мусайб ибн Умайр экөө көптөгөн адамдар менен жолугушуп, аларга Куран окуп берип, Аллах дининин маңызын түшүндүрүшөт. Аллахын элчиси Мединага келгенде Абдулла ибн Мактум менен Билал ибн Рабахты мусулмандардын ичинен муэдзин кылып дайындайт. Алар момундарга күнүгө 5 ирет бир Кудайдын сөзүн айтып кыйгырып, жакшы иш жасап, рахат алууга чакырып турган. Билал биринчи азанды, ал эми Ибн Мактум болсо намазга кирер алдындагы экинчи азанды айтар эле. Биринчи азанды Абдулла ибн Мактум, экинчисин Билал айтышы дагы мүмкүн болчу. Ороз айында Билал менен Ибн Мактумдун дагы бир милдети болчу. Бирөөнүн азаны менен мусулмандар эртең менен ооз бекитишчү да, экинчисинин азаны менен кечинде ооз ачышчу. Билал түнкү азанды айтып элди ойготчу. Ал эми Ибн Мактум болсо таңдын атышын күтүп, эч жаңылбай азан чакырчу. Пайгамбар Ибн Мактумдун ушунчалык жогору баалагандыктан Мединадан сыртка чыкканда андагы ишти ошого тапшырып кетчү. 10 жолу ушинткен. Анын ичинде Аллахтын элчиси Меккени багындырганы кеткенде да ошондой болгон. Бадырдын жанындагы салгылашуудан кийин Аллах пайгамбарга Курандын бир катар аяттарын түшүрөт. Аларда ал мусулмандарды жихадка чакырып, ымтырагандарды кыймылдатуу максатында дин үчүн согушка чыккандарды кол кушуруп отургандардан жогору коет. Бул аяттар Ибн Мактумга аябаганда зор таасир кылып, бул ишке өзүн арнай албаганга абдан өкүнөт. Бир жолу ал пайгамбарга: "О Аллахтын элчиси, эгер менин ыйык согушка катышууга алым болгондо, мухажир болбойт белем" дейт. Андан соң ал Алладан атайын өзү жана өзүнө окшогондор үчүн майып мунжулуунун айынан жихадка катыша албагандар үчүн аят жиберүүсүн сурап, баш уруп дуба кыла баштайт. Анын добушу чынчылдыгы менен сөөгкө жетет эле. "О Аллах, мага актануу түшүр. О Аллах, мага актануу түшүр." Көп өтпөй, кудуреттүү Аллах анын дуасын кабыл кылат. Аллахтын элчисинин оозунан Кудай аяттарын жазып алган Заид ибн Сабит минтип айтат: "Аллахтын элчиси күтүүсүздөн шалдырап отуруп калганда, мен анын жанында болчумун. Анын буту менин бутумдун үстүнө түшкөндө, мен эч убакта сезбегендей оор болуп кетти. Пайгамбарга аят келип, ал: "Жаз, о Заид" деди. Мен анын төмөнкү сөздөрүн жаздым. Ордунан жылбаган жана Аллах үчүн күрөшкөн ыймандуулар бири-бирине тең эмес." Ибн Мактум ордунан секирип турду. "О Аллахтын элчиси, ыйык согушка барууга жараксыздар кантет?" деп кыйкырып жиберди. Ал ушинтип айтып электе, Аллахтын элчиси кайрадан баягы абалына кайра келип, буту менин бутума кулады. Анын бутунун салмагы мурдагы жолкудай эле, киши көтөргүсү оор эле. Пайгамбар: "Окучу жазганыңды, о Заид" деди. Мен ордунан жылбаган жана Аллах үчүн күрөшкөн ыймандуулар бири-бирине тең эмес деп окудум. "Жаз" деп буйрду пайгамбар. "Майыптардан башкасы." Ошентип Ибн Мактум каалаган эскертүү келип түшкөн. Аллах Ибн Мактумду жана ага окшогондорду жихад жасоодон бошотсо да, анын жан дүйнөсү бир ордунда отура берүү менен эч келише алган эмес. Ибн Мактум Аллах үчүн жихадка чыгууга катуу чечим кабыл алат. Улуу адамдар үчүн улуу иштер болбосо, алар майда чүйдөгө эч алымсыз башы белгилүү эмеспи? Ошол күндөн Ибн Мактум кезектеги жүрүштөрүн бирин да кое бербей, майдан талаасында өз ордун издейт. Ал жоокерлерден өз ортосуна алып туу көтөртүп, аны кайтартып коюшун сурайт. "Мен сокурмун, кайда качаарды да билбейм" дейт ал. Хижранын 14-жылында Умар ибн Хаттаб аль-Фарук перстерге каршы чоң чабуул жасап, мамлекеттин талкалап, бийлиги менен күч-кубатын биротоло бүлүнтүп, мусулман аскерлерин башка өлкөлөргө жолун ачууну чечет. Ал өзүнүн акимдерине колунда куралы бар атчандардын баарын, ошондой эле башка акыл эстүүлөрдү жана жардамы тийчүлөрдү бирин калтырбай токтоосуз мага жөнөткүлө деп жазат. Аль-Фаруктун чакырыгын колдоп, кылкылдаган мусулмандар Мединага карай агылышат. Алардын ичинде азиз мужахид Абдуллах ибн Мактум да болот.
Al-Faruq bul ebegesiz zor askerge kolbaşçı kılıp Sa'd ibn Abu Waqqas'ты dayındaydı. Ağa al jeke özü tapşırma berip yolga uzatat. Musulman askerleri Kadisiyaga kelgende jokelerin ortasında zowutun kiyip toluq kuraldangan Abdullah ibn Maktum turgan bolot. Al musulmandardын tuusun көтөрүp, өлгөнгө чейин аны сактоону чечет. Эки армия 3 күн бою айыгышып согушат. Musulmandardын жеңиштеринин тарыхында мындай чоң салгылашуу боло эле келе. 3-чү күн дегенде musulmanдар эң сонун жеңишке жетишет. Дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттердин бири кыйрайт. Эң ырайымсыз падышалык бийликтердин бири жок кылынат. Бутпарастардын жергесине жалгыз Кудай туусу сайылат. Бул чоң жеңиш үчүн musulmanдар жүздөгөн жоокерлери Аллах үчүн деген өмүрүн берет. Чыныгы дин үчүн шейит болгондордун ичинде Абдуллах ибн Мактум да болот. Анын канга боелгон жансыз денеси Майдан талаасынан табылган. Колунда musulmandардын аскердик туусу карышкан.